Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Ош мамлекеттик университетинин доценти, этнограф Сатыбалдиева Чындыхан эжекебиз. Саламатсызбы эжеке? Саламатсызбы. Күчтүрөпсүз. Маанайларыңыз кандай? Жакшы маанайлар. Эжеке, биз сизди билебиз, ушул Кыргыздын улуттук кийимдери, этно кийимдери боюнча атайын бир изилдөөлөрдү да жүргүзүп жүрөсүз өзүңүз. Анан кийин негизи айтыңызчы, биз кыргыздар байыртадан бери кандай кийимдерди кийгенбиз жана эмне себептен? Жакшы болот. Жөнүндө. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Таңкы маанайыңыздар жакшы болсун. Бүгүнкү күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Улуттук кийимдердин, кыргыздардын салттуу улуттук кийимдери бул жашоо шартына жараша, жашоо рельефине жараша болуп калыптанып калган. Негизинен бул көчмөн калк болгондуктан булардын кийимдери колунда бар продукциялардан жасалган. Мал чарбачылык продукцияларынан тагыраак айтканда, бул териден, жүндөн, анан кээ бирки учурда гана сода саттыктын жардамы менен алынган кийимдер болушу мүмкүн да. Негизинде кийимдерге дагы жөн эле жашоо шартка байланыштуу деп коебузбу? Жашоо шартка байланыштуудан сырткары дагы атайын бир кооздуктар менен ушул оюулар дагы түшүрүп келебиз да. Оюулардын түшүндүрмөсүнө да токтолуңузчу. Биз кыргыздардагы улуттук кийимдердеги оюулар негизинен эмнени түшүндүрөт? Биздин салттуу кийим кечелердин дээрлик баары кооздолгон да, кооздолгон сайма менен негизинен, сайма аркылуу оймо чимелер түшүрүлгөн жана курак менен түшүрүлгөн. Бул оймо чимелерибиздин дагы эле айта турган, баса белгилей турган нерсе биздин жашоо шартыбызга ылайык оймо чиймелер. Мисалы, бизге эмне аздектелип, биздин кыргыздарга эмне ыйык болсо, ошонун баары оймо аркылуу кийим кечеге түшүрүлгөн. Мисалга ала турган болсок, умайыны оюму эң негизги универсалдуу оюм деп айтса болот. Бул бардык дээрлик кийимдердин түрүнө түшүрүлгөн да. Баш кийиминен баштап бут кийимге чейин оймонун түрлөрү ар кандай формадагы типтеги көрүнүштө болгон да. Андан тышкары бизде кочкор мүйүз, теке мүйүз, каз тапан, кайкалак, тумарча жана башка оймолор, аябай популярдуу оймолор да. Бул бардыгы ошол аялга болобу, эркекке болобу, баланын кийимине болобу дээрлик баарына түшүрүлгөн. Себеби булардын сакралдык мааниси болгон да. Сакралдык мааниси дегенде бул баягы ыйык тутулган. Ошол ээсинин, кийимдин кийип жүргөн ээсинин баягындай коопсуздугуну шарттап берет деп ишенишкен да. Ошондуктан көбүн эсе жөнөкөй кооздук үчүн эмес, бул биринчи кезекте сакралдык маанисине, жанагы өзү коргоочу сыпаттары бар үчүн ошол оюмдарды түшүрүшкөн да. Эң андан биз кыргыздар улуттук кийимдерди кийүүдө дагы баарысын өзүнүн бир тартиптери менен кийебиз, анын баарыбызды билебиз. Мисалы, айымдар, бийкечтердин дагы жаш өзгөчөлүгүнө жараша дагы кийимдер бөлүнөт. Алар кандай таризде бөлүнөт жана кайсы жаштан кайсы жашка чейинкилер? Эми конкреттүү мончо жашта деп так айтышы мүмкүн эмес, бирок мондой кыргызда билесиңер, өспүрүм курак, балачак курак, андан кийин чоңойгон курак, анан улгайган курак деп бөлүп коет да. Ошондо негизинен кийимдерди алганда, бул классификациялаганда балда, жаш балдардын кийимдери, чоң кишилердин кийимдери, анан аялдардын кийимдери, эркектердин кийимдери болуп бөлүнөт да. Эми аялдардын кийимдерине токтоло турган болсок, баш кийимдердин ичинен эң абройлуу бул шөкүлө болуп саналат да. Шөкүлө бул кызга үйүнөн узап баратканда ата-энеси тарабынан кийгизилген кийим да. Анан бул шөкүлөнү кайра алып барышып, узатып, кызын күйөөгө узатып, ал жерде калбайт. Кайра ата-энеси алып келе берген. Себеби ал шөкүлөгө ушунчалык көп энергия кеткен жана ага кооздук бериш үчүн көп материалдык чыгым жасаган. Мунун натыйжасында
ошол үй бүлөнүн башка мүчөлөрү дагы, башка кыз балдары дагы ошол кийимди, баш кийимди кийүүгө акылуу эле да. Ошондуктан кайра алып келе беришкен да. Керек болсо ошол шөкүлөнү ошол айылдагы башка кыз кыркындар дагы кийүүгө акылуу болгон да. Вот кызык факт бекен. Анан ушул биринчи бул шөкүлөнүн аналыгы, биринчи баштапкы эмеси аналыгы мондой конус формасында, анан кийизден жасалган. Ал эми кийинчерээк уже соода саттыктын өнүгүшү менен кыргыздардын отурукташынын баягы белгиси катары болсо керек, кымбат баалуу ак парча кызыл манаттан жасала баштаганда уже кийиз эмес. Кийиз эмес. Ал кийиз тиги парчаларды аябай кооздошкон, кымбат баалуу таштарды чегеришкен. Анан үстүнө 4 чарчы таза мындай ак материалдан коюп туруп, кызды бетин жаап, келин кылып узатышкан да. Бетини ачпаш керек. Жанагы ал мезгилде кыздар биринчи баласын, туңгуч баласын төрөгөнгө чейин жүзүн көрсөтпөгөнгө аракет кылышкан да. Ушундай салтты сакташкан. Демек, бир шөкүлөнү өзүнүн кичинекей кыздар дагы, деги айылдагы кыздар дагы кийип. Ооба, ооба. Анан ошол шөкүлө аркылуу барган кыздын мындай статусун билишкен да, кандай үй бүлөдө чоңойгон, канчалык шөкүлө кооз болсо, ошончолук ал үй бүлөнүн жетишкендиги, абройлуулугу. Ушул нерсени айтып атсаңыз, бир тамашачы иретинде бир окуяны айта кетейинчи. Мен өзүбүздүн башыбыздан өткөн окуя. Биз деле ошо агаларыбыздын кийимин кийип чоңойгонбуз да. Бул да балким ошол салттан калган бир көрүнүш окшойт го дейм. Мүмкүн, мүмкүн. Сонун, мырзалардын кийимдеринин өзгөчөлүктөрүчү жаш курагына жараша. Эми мырзалардын кийимдеринде деле ошол калпак, негизинен баш кийимден баштай турган болсок, калпак. Анан калпакты классификациялай турган болсок, жаш балдардын калпагы, чоң өспүрүмдөрдүн калпагы, бойго жеткен жигиттердин калпагы, анан улгайган адамдардын калпактары болуп саналат да. Эми бул жердеги калпактарды ала турган болсок, калпактын генезисине карай турган болсок, калпак дагы кийизден жасалган. Кийиздин касиеттери, кийиздин мынол физикалык касиеттери деп айтсак туура болот да. Кыргыздарга маалым болгон да, ал суу өткөрбөйт, ток өткөрбөйт, жылуулук өткөрбөйт, суукту да өткөрбөйт да. Ошондуктан бул жайында салкын, кышындасы жылуу болгон да. Тиги жаш өзгөчөлүгүнө карай турган болсок, жаш балдарга көбүнчө кыюулары дагы кооздуктары негизинен жашыл түстө көрсөтүлөт. Саймалары да жашыл түстө сайылган. Ал эми жанагы эмнеге даяр болгон, бойго жеткен балдардыкы, булардыкы кызыл. Андан кийинки мынол улгайгандардыкы кара болгон да. Ошол кыюулары, кооздуктары. Анан апа калпактар чыкты. Ооба, эми ал апа калпактар булар уже такыр улгайып, мындай ыйык болгон жанагы кадыр баркка ээ болгон адамдарды кийген да, улгайган кишилер кийишкен. Сонун, негизинде кийимдерде өзгөчөлүгүн айттык. Андан сырткары бул жана айымдардын шөкүлөсүнө токтолбодукпу? Айымдардын шөкүлөсүнө ошол эле учурда бийкештердин дагы өздөрүнүн кийимдери бар, секелектердин дагы. Алар кандай болуп өзгөрүлгөн, өзгөчөлүк болгон? Туура, жанагы кичинекей кыздардын баш кийими топу болгон негизинен. Топуча деп койгон. Топуну өзүнүн ата энеси деле тигип бере алган да, өзүнүн ата апасы деле тигип берип койгон. Топуга анча деле кооздуктун кереги жок. Себеби ал күнүмдүк кыздардын кийими болгон. Ага ыйгынга ай келсе сайма сайып кооздоп беришкен. Андан тышкары бойго жеткен кыздарда кептакыя. Тиги шөкүлө бир күндүк эле кийим болсо, бул күнүмдүк жашоодо дайыма кийилип жүрүүчү кептакыя. Кептакыяны кээде жанагы элечек менен кошо чоң аялдар, келиндер да кийишкен да, элечек менен бирге үйдүн ичине киргенде, боз үйдүн ичине киргенде алар элечекти алып коюшкан, берки топучасын кийип жүрүшкөн да. Анан бул жердеги жанагы кептакый азыркы күндө жоголуп кеткен, азыр анча-мынча гана бир шан шөкөттүү иш-чараларда колдонуп кийилип калбаса, бу дээрлик азыркы биз айтып аткан шөкүлөдөн баштап эмнеге чейинки
Кептакыяга чейинки головной уборлор мына баш кийимдер кийилбей эле калды да. Дагы кайсы өзгөчө кийимдер бар айымдардын? Айым баш кийимден тышкары Баш кийимдерден сырткары болду. баш кийимден тышкары айымдарда көйнөк бар. Кош этек көйнөк, үч этек көйнөк, 7 этек көйнөк деп бөлүнөт да. Кош этек бул улгайган адамдар, карыя жана апалар, чоң энелер кие турган. Ал эми үч этек болсо уже бир аз чоңоюп калган мындай аялдардыкы. Ал эми 7 этек бул жанагы жаш кыздардын, көйгөт элек кыздардын көйнөктөрү болгон. Кош жээк, кош этек. Анан бул ушул көйнөктүн дагы сакралдык мааниси бар да. Ошол көйнөк кийгенде ак түстө кийишкен. Кыргыздын кыздары жалаң ак көйнөк кийишкен да. Ак деген бул тазалыктын, арулуктун символу болгон да. Анан эмне үчүн кош этек? Эмне үчүн кош этекти анан жеңдери мындай ылдыйга түшкөн, узун болгон. Аябай эгер азыркы турмушта аны кие турган болсок, биз жүдөп кетмекпиз да. Бирок көчмөн турмушка ошол көйнөк аябай ыңгайлуу эле. Себеби атка мингенде жанагы этек, кош этек көйнөк аны кыздын бутун жабыш керек, анан атка ыңгайлуу болуш керек. Атты мингенде дагы буттары жабылып турган и ыңгайлуу болгон. Тиги колдун, жеңдин мындай бул жака чейин 40 сантиметрге чейин манжети жок жасалышы тиги атта баратканда көчүп конуп жүргөндө кыз балага тиги камчыны кармаганга тоже ыңгайлуу болуш керек экенде да. Ошондуктан жанагы кыздардын көйнөгү бир чети кооз көрүнсө, бирок бул кооздуктун артында ыңгайлуулук жатат да, көчмөн шартка ыңгайланышынын. Анан анын сыртынан сөзсүз түрдө кемсел кийишкен көйнөктүн. Себеби көчмөн мезгилде дайыма жайын, кышын ал жердин тоонун шарты жанагы шамал болуп турган, жанагы бир аз суугураак болгон да, жана чөлгө караганда. Ошондуктан дайыма кемсел үзүлгөн эмес да. Кемсел бул өпкөнү сактаган, белди сактаган. Андан тышкары ушул кыргыздардын дагы аябай белгилүү жана маанилүү кийимдердин бири бул аялдарынын белдемчи болуп саналат да. Белдемчини көбүнчө биринчи баласын төрөгөндөн кийин кийилүүчү аялдардын кийими болуп саналат. Азыркы юбканын аналогу болуп саналат да. Ал белдемчини алгачкы жасалган формалары, типтери териден жасалган экен. Жанагы козунун эчкинин терисин 3кө бөлүп туруп эле, алдын ачык кылып туруп, мына жерине белдемчи коюп туруп кийип жүрүшкөн. Кийинчерээк соода саттыктын жанагысы менен манаттан, сукнодон, паязыдан, бейкасам материалдарынан белдемчи жасала баштаган да. Бунун функциясы биринчи кезекте кооздук эмес, дагы эле көйнөктүн үстүнөн кийилген, бул коргоочу. Анан ага аябай кооз оюлар түшүрүлгөн, сайманын жардамы менен түшүрүлгөн, анча-мынча курак менен түшүрүлгөн. Сайманын жардамы менен түшүрүлгөндө эң биринчи ал жерге дагы эле умай эне, кочкор мүйүз, ийрек, ит куйрук деген оймолор түшүрүлгөн да. Бул сактоочу эненин, бул эненин жашоосун сактоочу символдор болгон. Эненин ден соолугу чың болсо, калган бала чаканын, калган коомдун ден соолугу чың болот, жашоосу жакшы болот. Белдемчилерди алышкан. Эң сонун азыркы учурда этно кийимдердин, улуттук кийимдердин орду кандай болуп атат? Эми азыркы күндөгү жанагы ренессанс деп коет, жанагы биздин баягы улуттук кийимдерибиз трансформацияланып аткан мезгил да. Улуттук кийимдерибиз азыркы күндөгү талапка жараша негизги формасы сакталып калат, бирок колорити бир аз өзгөрүп атат. Азыркы жашоого ыңгайлуу түсү менен айырмаланып атат, фасону менен айырмаланып атат. Азыркы күндө аябай сонун. Эгерде улуттук кийимдерибиздин мындан ары трансформациясын туура багатка жүргүзүп түшүрүп алсак, анда биз дүйнөлүк брендке чыксак болот да, биздин улуттук кийимдер менен. Чыныхан эжеке, бүгүнкү биздин студиябызга келип, мына ушундай убактыбыз дагы аяктап баратат. Студиябызга келип, мына ошол оюлар жөнүндө, кыргыздын илгерки этно кийимдери жөнүндө кеңири маектеп бергениңизге сизге ыраазычылык билдирет дагы. Келиңиз эми сизге эркин микрофон берели, калыс журт менен амандашып.
салам жолдоо болсоңуз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу кыргыз калкым, сиздердин бүгүнкү күнүңүздөр жакшы улансын, көңүлүү улансын. Анан келе жаткан 8 март майрамы менен аялдарды да куттуктап коеюн. Аялдар, апалар, сиздердин майрамыңыздар болсун, рахмат. Анан мырзалар, силердин кечеги өтүп кеткен ак калпак күнүңөр менен куттуктайбыз. Ал дагы бир нерсени ушул жерден кошуп коеюн. Бул бир эле ак калпак күнү эмес, кече күнү башка улуттук кийимдерди кошо кийиш керек да, ак калпак менен эле чектелбестен. Калган кийимдерди да плюс аялдар ак жоолук тагыш керек. Ушуну киргизип койсок жакшы болмок. Бирок жоолук күнү бар да бирок. Жок, эми жоолук күнү ашыкча болбосо керек. Февраль айында жоолук күнү бар. Чоң рахмат айтабыз эчке. Рахмат. Ардактуу теле көрүүчүлөр, биз берүүбүздү уланталы. Студиябыздын коногу сиздерге дагы бир жолу тааныштыра кетели. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу өзүнүн ушул оймолорду кенен түшүндүрүп, деги эле этно кийимдерди баардыгысын тең кенен айтып берген коногубуз Ош МУНун доценти, этнограф Сатыбалдиева Чыныхан эжекебиз бүгүн биздин студиябызда коногубузда болду.